Саламатсыздарбы? Бүгүн мен бир ой менен бөлүшөйүн дедим. Анткени бул мен айта турган сөз азыр баарына керек деп ойлойм. Жашоодо ар бир адамда кыйынчылык болот экен. Жашоодо ар бир адамдын башына сыноо келет. Кээ бирки адамдар чоң жумуш менен алектенсе, кээ бирки адамдар кичине жумуш менен алектенет. Бирок баарыбыз эле ой жүгүртөбүз жана ойлонобуз. Көңүл калуу келет кээде кыйынчылык учурунда кээ бир адамдар колун түшүрүп коет. Ошондо кечээ эле менин башыман өттү. Аны айта албайм. Жеке жашоомдон бир кыйынчылык болуп, анан ошондо аябай кыйынчылыкта эмне кылсак болот деп ой жүгүртүү менен өзүмдү тыштап салгым келди. Жөн эле жатып эс алып, анан кийин мындай карасам, байкасам, ойго батып эле кетип атам, төмөн түшүпчү. Анан кийин бул учурда эмне кыласың? Анан мен айтып көрдүм өзүмө. Так, сага ушундай ой келди. Мына, сен көңүлүң чөгүп жатат, же болбосо колуң чүрөйүн деп жатасың. Бул жумуш чечиле турган нерсе. Сен өзүңдү чектеп жатасың депчи. Мен көрсө өзүмдү чектөөнүн айынан мен өзүмдү кичирейтиптирмин дагы. Бул маселе чечилиши оор. Чечилет, бирок бир убакыт керек деп мен мындайча айтканда көңүлүм түшүп калыптыр. Анан мен ойлодум да. Эгер айтып көрсөң кандай болот? Менин колуман келбес эч нерсе жок. Менин колуман келет. Мен бул жумуш менен алектенип жатам. Демек бунун чыгуу дагы жолу бар. Менин колуман келбес эч нерсе жок. Мен муну жасай алам дегенде, чынын айтайын сиздерге, бир арадан 5 секунд, 10 секунд өткөндөн кийин мендеги акылымдагы турган түйшүк жана орусча айтканда напряжение, кыргызчасын унутуп калдым, напряжение кетип калды, мындай эзүүчү оор жүк десем болот да. Анан мен өзүм мындай сооротуп, менин колуман келбес эч нерсе жок. Эмнеге сен болбойт деп атасың? Эмнеге бул маселе чечилет, бирок буга бир көп убакыт керек деп жатасың? Эгер чечилсечи? Эгер сен момундай жолдорду карап көрсөңчү? Эгер сен күч алсаң кандай болот? Сен азыр өзүңдү чектеп, колуңду түшүрсөң эле жашоо өзгөрүлүп кеткендей сезип жатасың, бирок андай эмес. Сен өзүңдү күчкө толтур. Ушул учурда биз көрдүм, достор, ушул кыйынчылык же болбосо бир сыноо учурунда биз өзүбүзгө аябай маани берүүбүз зарыл экен. Эгер биз өзүбүзгө маани бербесек, акылыбызды контролдобосок, анда биз акырындан бир туңгуюкка кирип кете берет экенбиз. Азыр көпчүлүк адамдардын жашоосунда ошол сыноолор, ошондой окуяларды угуп көрүп эле келип жатабыз. Ошондуктан азыр эгер сиз мени угуп жатсаңыз, эгер сизде бир кыйынчылык болуп атса, сиз как будто бир чыгуу жолу жок, ушул бир рамкага алып алгансыз да өзүңүздүчү. Ушул эле жол бар болчу, ушул жол менен эле ушул маселени чечмекмин. Эми бул дагы жол жабылып калды. Эми мен кантип чечем бул менин турмушумдагы көйгөйдү деп бир эле жолду аңдып тура берет экенбиз да адам баласы. Болбосо жолдор көп экен, чыгуу жолдоручу. Ар кандай жолдор менен ал маселени чечсек болот. Кээ бирки адамдарда ден соолук жагынан проблемалар бар. Кээ бирки адамдарда акча каражат жактан, кээ бирлеринде үй бүлөсүндө бир түшүнбөстүк, келишпестиктер бар. Деги ар бир адамдын жашоосунда ар кандай сыноолор бар экен да. Ошондо чыгуу жолдору толтура. Мен муну чечем, Кудай мага күч берет, мен жасай алам деп өзүбүздү, кыйын ооба, кантип эле дейт экенбиз, бирок биз ошол учурда өзүбүздү күчкө салып туруп, ошол сөздү айтып, так чалып туруп чечимге келсек, достор, анда бул сизге күч берет экен. Качан сиздин жүрөгүңүзгө, акылыңызга күч келгенде, сиздин желкеңизде турган оор жүк чечилет экен. Адам баласы сөздүн күчүн байкасак, достор, адам баласы бир нерсени жасаса, ошол сөзү менен жасайт экен. Токтотсо сөзү менен токтотпой коет экен да. Сөздүн күчүн байкадым. Мен бир нерсени жасайм десе, ал адам жасайт экен. Баары бир чыгуу жолун издейт экен. Эгер мен жасабайм,
мен колуман келбейт, мен чарчадым, мен колумду тыштайм десе, чындыгында эле ал адам колун тыштап жашоого болгон кызыгын калтырып коет экен. Ошондуктан ар бир адам көтөрүш өзүнөн экен. Эгер сиз өзүңүздү көтөрсөңүз, сиз көтөрүлөсүз. Эгер өзүңүздү четке каксаңыз, анда басынасыз. Ошондуктан мен айтарым, туугандар, достор, өзүңүздөрдү эч качан колуңуздарды түшүрбөй басынтпагыла. Өзүңүзгө өзүңүз күч, канат болуңуз. Жаратканга дагы таяныш керек. Кудайга таянып, бирок Кудай деле асмандан ачып сизге келип физикалык түрдө көрүнбөйт. Ал сиз аркылуу кайра күч берет да. Ошого өзүбүздү өзүбүз жемелебестен, негатив сеппестен мен жасайм. Мен эгер могул жол менен чечилбей жатса, мен башка жол менен бул маселени чечүүгө аракет кылам деп көп нерселерди көрсөк болот экен. Бир эле жумушуңузга таянып алып, мисалы, анан сиз үмүттөнүп иштеп жүрдүңүз, анан бир учурда бул бир адамдын жашоосунда болгон окуя да, ошону кыскача айтып кетейин. Бир жумушка бекем таянып, үмүттөнүп, ал мурда иштеп жүргөн жумуш экен, өзүнө да жакшы экен, анан кийин кайсыл бир учурда аны жумуштан бошотуп салат экен. Бошотуп салганда ал аябай көңүлү калыптыр да, жашоого болгон стресс, депрессияга кирип, эми эмне кылам депчи. Эмне кылам деп көптөгөн бир 3-4 жыл ошентип депрессияда жүрүп, ага келинчеги жардам берип, өзү болсо эч нерсеге кызыгуусу калбаптыр. Анан көрсө бул проблеманын бир белгиси, достор, бир эле жумушка берилип, ага биринчи орунга аны коюп алсак, анда бул адашуу экен. Биринчи орунга эч качан бир жакшы мындай чапталып, бир жумушка берилип, ооба, жумуштун майын чыгарган жакшы, бирок ошол эле жумуштан мен жыйынтык алам деп ошол тааныш үмүттөнүп алган экен, ал жумушунан арылып калгандан кийин ушундай кыйынчылыктар башына келиптир. Бул менен эмнени айткым келет? Ар тараптуу болушубуз керек экен жашоодо. Ар кандай ситуациялар болот экен. Ошол учурда эгер ошол тааныш айтып бергендей жумушу жабылып калса, ооба кыйын, бирок ошондо биз колубузду түшүрүп, көңүлүбүздү калтырбай, башка жол менен, демек мен башка жол менен азыр кыймылдашым керек. Башка нерсени көрөйүн. Башка жол менен мен аракет кылып, күч жумшап, иштеп көрөйүн деп башка сфераларда көрө беришибиз керек. Көңүлүңүздү калтырбаңыз. Кээ бир адамдар коркуп бир жумушка кирип, анан кийин өмүр бою коркуп жашайт. Мен жумуштан айдап ийилсе, же болбосо жумуштан чыгып кетсем, кокустан эмне кылам деп коркуп иштешет. Коркпоңуздар. Коркпоңуздар. Эч нерседен коркпошубуз керек. Жашоо бул шахмат сыяктуу. Бүгүн сиз бул жакта иштесеңиз, балким эртең башка жака сиз ойлоп көрбөгөн жерге бир жакшы жумушка чакырып калат. Ошондуктан ыргазчылык билдирип, бүгүн азыр эмне жумуш менен алектенип жатсаңыз, ошол жумушка ыраазычылык билдирип иштеп, бирок эч качан коркуп, колуңузду түшүрүп, боло элек нерсени ойлоп, тынчсызданып корко бербеңиз. Бул болбогон көнүмүш адат. Мен айтарым дегеним, өзүңүздү өзүңүз күч берип, мотивация берип, жакшы гана нерселерди ойлоңуздар. Менин каналым дал ушул жеке жашоо жөнүндө гана, анткени бул жашоодо мен каналым аркылуу просмотр, лайк алыш үчүн эмес, эң биринчи максат бул ушундай действительно оор кырдаалга чалдыгып калган адамдар бар, же болбосо оор болбосо дагы күнүмдүк кичинекей бир сыноолордо түйшүк тартып, аны жакындарына айта албай, маанайы жок жүргөн адамдар бар. Ошолорго мен жардам бергим келүү менен ушул каналды ачып, бири бирибизге кубат, күч берип жашашыбыз керек деп ушул каналды ачканмын, достор. Ошондуктан бул жашоодо биз эч качан маанайыбызды чөктүрбөй, жакшы нерселерди ойлоп, эгер ошол бир бурчка такалып калсаңыз, эмнеге мен бул бурчта көптөн бери турам? Так, мен могул жумушту жасап көрөйүн. Эртең дагы бир күн, дагы бир жакшы нерсе болоор деп, жумуш издеп, жакшы жумушка кирип, маанайыңызды көтөрүп, ошол күнүмдүк жашообуз менен ыраазычылык билдирип иштеп турсак, бизге андан дагы чоңу берилет экен. Анан иштеп аткан жумушубузга дагы наалып кепшип, ушинтип иштеп жүрө беремби ушул кичинекей жумушта десеңиз, анда сиз өзүңүздү ылдыйга түшүрүп, төмөн түшүрүп, маанайыңыз жок, настроенияңыз жок,
күч жок, иштеген анан жашооңуз кайгы менен өтөт экен. Мен ошол кыскача сөз менен бөлүшөйүн дедим, анткени бул мага кечээ мурда күнү эле ошол оюма келип кетип, бир жумушта ушундай кичине колку солку болуп кетип, мынтип ойлосом, акырын ойго батып кетип атканда мен ошондо өзүмдү бекем кармадым дагы. Эмнеге мен чектеп атам өзүмдү? Эмнеге? Мен жасай алсамчы, мен ошол жумушту эки эсе жакшы майын чыгарсамчы? Болбойт деп шек санабай, ошол жумушту, ошол ойлоп жаткан жумушуңду күчкө салып иште. Бардыгынын ар жагы Кудайдан болот деп туруп соротконумда, достор, менден дароо эле оор жүк, мындай башымды эзип жаткан эзүүчү бир напряжение кетип калды жана мен аябай жеңилдедим. Маанайым көтөрүлдү, кайра жумушка бардым да. Ошондуктан сиздерге дагы айтарым, бүгүн ушул оюм менен бөлүшүп кетейин дедим. Эч качан көңүлүңүздөрдү, колуңуздарды түшүрүп, чектеп, эң биринчиси өзүңүздөрдү чектеп, чектөөгө салып, бурчка отуруп алып, ойлонбой, жумушуңуздарды күчкө, өзүңүздөргө күч берип, позитивдүү ойлонуп туруп, анан жашап, жумушуңуз менен алек болуңуз. Саламатта болуңуздар. Буюрса көрүшкөнчө, мен жумуштарым менен болуп, видеону азыраак чыгарып калдым, бирок эми колдон келишинче видеолорду, аудио записьтерди жөнөтүп баштайм. Сиздер менен көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.